3 апрелдеги Баткен облусунун Ак Татыр айылындагы кыргыз-тажик жарандарынын ортосундагы чатактын себеби жер талаштан болгону баарыбызга маалым. Ал жактагы тургундарга байланышка чыкканыбызда жабырлануучулардын бири төмөндөгүлөрдү айтып берди. Кечээки чырдан талашка түшкөн жер маселеси чечилбей кийинки күнгө калды. Жаракат алгандардын көпчүлүгү кыргыз балдар. Мындан сырткары талкаланган үйлөр дагы кыргыздарга тиешелүү. Учурда түшүндүрүү иштери жүрүп жатат деп кошумчалады.